Буга чейин Бишкекте караоке клубтардын биринде эркек киши кызды бетке уруп тепкичтен кол атып жиберген тасма тараган. Көтпү Октябрь райондук ички иштер бөлүмү окуянын чоо жайын иликтеп кол көтөргөн жаран анын жолдошу экенин жана жабырлануучу арыз жазуудан баш тартканын кабарлаган. Милициянын маалыматына ылайык интернет желесине тараган бул видео тасмадан кийин жабырлануучу келиндин жолдошу үйүнө келбей жатканы белгилүү болду. Ал эми келин милиция кызматкерлери тарабынан коргоого алынган. Жабырлануучу келин Октябрь райондук милициясына арыз менен кайрылып, видеону таратып жиберген үчүн караоке бардын кызматкерине чара көрүүнү суранган. Эске салсак, 29 августта Сухеб Батур көчөсүндөгү клубта белгисиз эркек киши кызды чыканагы менен тепкичтен тоголото чапкан. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 266-берене ээн баштык менен катталып, шектүү жаран издөөгө алынган. Бишкек шаардык милициясы тарабынан жашы жетелек кызды зордуктоого шектүү кармалды. 28 августта Бишкек шаардык милициясына кыз кайрылып, жаранга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Анын айтымында ал 27 августта 23:00 чамасында Алтын Ордо конушунда эркине каршы күч колдонуп, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерди жасап, андан кийин кызды үйүнө таштап, өзү белгисиз жакка кетип калган. Криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан шектүү 1995 жылы туулган жарандын өздүгү аныкталып, шаардын аймагынан кармалган. Октябрь райондук соту тарабынан шектүүнүн баш коргоо чарасы тандалып, убактылуу кармоочу абак жайына киргизилди. 16 июль күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 26 жаштагы жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Анда Ош шаарынын Ленин көчөсүндө түнкүсүн бара жатканда белгисиз 3 жаш жигит аны коркутуп, кымбат баалуу iPhone үлгүсүндөгү уюлдук телефонун алып койгондугун билдирген. Сулайман-Тоо милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү 3 жарандын өздүгү аныкталып, издөө иштери башталган. Натыйжада 31 август күнү 1997, 1994 жана 1998 жылы туулган балдар Карагулжа районунун аймагынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев 32 кг салмактагы гырияны 35 жолу көтөрдү. Мындай кызыктуу окуянын тасмасы социалдык тармактарга чыкты. Окуя Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган салтанатта болгон. Элдик майрамга карата Баткен шаарындагы Борбордук стадиондо кыргыз күрөшү, аркан тартыш, таяк тартыш, шахмат, гирия көтөрүү боюнча мелдеш уюштурулган. Облус жетекчиси теннис жана гирия көтөрүү таймашына катышып үлгү көрсөткөн. Кадырдан Алимбаевдин гирияны элдин алдында көтөрүп, көрүүчүлөр анын ар бир түрткөнүн эсептеп жатканын көрүүгө болот. Алимбаев өлкөнүн чек ара аскерлеринин полковниги. Ал быйылкы жылдын жаз айында президенттин Баткен облусундагы өкүлү болуп дайындалган болчу. Айсулуу Тыныбекова кичинекей күрөшкөн балбан кызды издеп жатат. Спортчу кызга жардам берүүгө жана спортто багыт берүүгө даяр экендигин билдирди. Олимпиаданын медалынын ээси Кыргызстандын спортчусу Айсулуу Тыныбекова интернет колдонуучуларын таң калтырган кызды издеп жатат. Буга чейин Инстаграмда кичинекей кыз күрөшүп, өзү менен жашташ баланы жеңип кеткен тасма тараган. Күрөштө бул ыкма үчүн 2 упай берилет. Мен бул спортко жаңадан киришип баштаганда дал ушул ыкманы көп колдончумун. Бул кызды көрүп өзүмдү эстеп кеттим. Себеби ушул ыкма менен мен бир эл аралык мелдештен медаль утуп алгам, деп жазды Тыныбекова. Спортчу видеонун карманына кайрылды. Сени менен жолугуп маектешүүгө даярмын сиңдим. Эгер чоң спортко кадам таштаймын десең, багыт берүүгө даярмын. Кимде даректери болсо кабар берип коюңуздарчы, дейт Айсулуу Тыныбекова. Мен Арзыбаева Жасмин. Талас областында Кара-Бура районунда Кокса айында тууп өскөм. Мен Айсулуу эжемдей болгум келет. Кыргыз элимди дүйнөгө тааныткым келет. Мен азыркы учурда эркин күрөш боюнча машыгып жатам.